Жалал Абадта тердин мылтыгынын огунан жабыркаган 4 жаштагы кыздын абалы туруктуу деп бааланууда. Ага операция жасалып, учурда жандандыруу бөлүмүндө тийиштүү медициналык жардам алып жатат. İçki çekesi 3 yerinden, joğun çekesi 2 yerinden iken jarılıp ketken iken ok deyip, alan keyin 5 öğünten operatsiya kıldık. Paka ballarga tamak berебиз. Полностью kan tamır arkылуу tamak berip, ошолор менен дарылап атабыз. Антибиотиктерин алып атат, обезболивающийни алып атат, парентеральный питание алып атат. Бала сүйлөп жатат. Окуя 17 январда орун алган. Анда 5 жаштагы бала үйдөгү тир мылтыгы менен байкабастан 4 жаштагы жээнин атып алган. Кыз дароо ооруканага жеткирилген. Жакындары тирдин мылтыгын дайыма балдар жетпеген жерде сактап келишкенин, бирок бул окуя кокусунан болгонун айтышты. Игровой тир баягы, мына базардагы тирлер бар го, сондай эле тир абысын. Колдонбойт болчук да, мындай өзүнүн кое турган бийик эмеге коет болчу. Ошо бир үйдөн бир үйгө алып кетем деп атып, ошо немеге түшүп калыптыр да, ошол жерде болду да. Окуя боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы териштирүү иштерин баштаган. Териштирүү учурунда жабырлануучу кыздын апасы менен ок атып алган баланын атасы экөө бир тууган экендиги аныкталган. Учурда жабырлануучу кыздын апасы кызын операция жасалып, ден соолугу жакшы экендигин айтып, эч кимге арыздоосу жок экенин айтып, арыз жазуудан баш тарткан. Мыйзамга ылайык ок атуучу куралдарды алуунун жана сактоонун өзүнчө эрежелери бар. Бирок тир мылтыгын алууда атайын эреже жок. Ошондуктан куралдын бул түрүнө байланыштуу коопсуздук чараларын түзүү зарылдыгын милициянын ардагерлери айтып келишет. Тирге иштетилген куралдар боюнча буну уруксат албайт эч кимден. Буларга уруксатсыз эле көчөдөн сатып алсаң да болот, дүкөндөн сатып алсаң да болот. Бир чети элдер азыр буну тирдин куралдарын оюнчук катары ойлошот да, бирок бул өтө кооптуу курал. Буну сактоо эрежелерин сөзсүз көзөмөлгө алыш керек. Азыр кимде канча тирдин куралы бар экенин эч ким билбейт. Себеби бул тир эме кылынбайт да, көзөмөлгө алынбайт да, эч кимден уруксат албайт бугачы. Милиция жылда ок атылгандыгы тууралуу бир нече фактыларды каттайт. Айрым учурларда мындай каргаша адам өлүмү менен коштолот. Ал эле эмес, аскерде кызмат өтөп жаткандардагы жаңылып ок чыгарып алган учурлар катталып келет. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.